Достор, барыңарды, салом алейкум, барыңарды құттықтайыз, ұттық, көчө ұттық, достор. Жогорку кеңеш, менмен деген авангард политиктер, алар кимдер? Элдин айтылып жүргөнү боюнча Текебаев, Масадыков, Женчороев дегендай чоң арасында авангард саясатчылар да бар деп жүрөбүз. Ошону бар признавать этти бизди. Чоң азат дегенде жогорку кеңеш көчө бир чети мындай неудобно болуп атышат. Жогорку кеңеш коркуп атат элден. Бүттү, жогорку кеңештин киносу бүттү. Депутаттардын бүттү. Анжелика Бекболиева келет, алып келип, анан Сыймык Бейшекеевди кошо келип, анан Кудулдарды ала келип, анан концерт берип, анан алдабагыла. Көкбөрү берип, алдабагыла. Бой без правил кылып, элди короз кылбагыла. Акылман кылгыла силер элди. Ошо элиңерди. Силер жинди кылып салдыңар, бүт бой без правил кылып салдыңар. НТСти карасаң эле бой без правил. НТСти карасаң эле бой без правил. НТС бой без правил көргөзбөгүлө эч жерден. Достор, биз уттук. Жумалиев шерменде болду. Жумалиевдин көчө дагы Селла деген бар го, ошо бүт бары кызыныкы экен. Селла магазиндин бары. Бир эле эмеде 9 квартирасы чыкты. Бир эле үйдө. Дагы үйлөрү бар экен, уже айтып бүт элитканы салып койгон, только эч ким жашабайт. Ошол достор. Азыр биринчи этап Кудай буйрса, эми Сарпашевди до конца, Муралиевди. Достор, мен силерге айтып берейинчи, Сарпашевди деп эле калабыз. Бир жолу мындай история болгон да. Сарпашев эмеде отурсам, бир кафеде Бухара деген келип калды. Келгенде жанымда, цирктин жанында. Келгенде айттым. Жанымын кошуна отуруп калды. Айттым. Жаман көз менен карап атсам, кайра мени карап, неудобно болду. Эмне болду? Дедим, силер качанга чейин тайраңдайсыңар дедим. Тайырбек дедим, качанга чейин тайраңдайсыңар дедим. Брат дедим. Даже брат деген келбейт белем дедим. ГРСтин председательсиңе карачы, кийип турган турпатыңды карачы дедим. Саат эле бир, может, $1 миллион, может, $100 000, может, $20 000 Патек Филиппкен да. Анан баарымда көрүп атам да. Силерден сурап койчу күн келет дедим. Силер уурусуңар деп бетине айттым. Десем, атың ким дейт? Атым Сыймык десем. Отурчу деп тарт бол дедим, тарт. Болдучу. Эми элдин көзүнчө мени уят кылбачы дейт, кыркырбачы дейт. Братан дедим. Сен народна шерменде болосуң дедим. Кафенин ичинде шерменде болгон чепуха дедим. Достор, кеттик. Мына биринчи жолу историяда биз конституция жоготконбуз. 2 жолу революция кылдык. 2 жолу. Бестолковый революция кылдык. Эки жолу. Мына коронавируска кирип баарыбыз кармалдык. Баарыбыз, достор. Бир бололук, достор. Азыр баарыбыз бир болуп турсак, кетет. Алдыга кетебиз. Тайырбек, Сарпашев дегендерди шерменде кылгыла. Бүт шерменде кылгыла. Бул Тайырбек, Сарпашев, Жумалиевден такыр кем калышпайт. Муралиев эмне иш козгобойт? Урматтуу Сооронбай Шарипович, бизге каршы эмеспиз, мындай окуй кылачы элдин. Эмнеге Муралиевге иш козголбойт? Бул деген технический өкмөттүн башчысы болуп туруп 2010 жылы. Кумтөрдөн $85 000 член совета директоров болуп ала берген. Эмеден дагы мына элге силерге айтып коеюн. Өкмөттүн да зарплатасын ала берген. Эмнеге буга иш козголбойт? Эмнеге член совета директоров баары $100 000 алат мисалы? Эмнеге 85 000 алышат? Эмнеге ушундай алышат? Эмне кылганына биякта жатышат, карбенде эле жатышат. Эмнеге ага козгобой, мага козгошот? Урматтуу Сооронбай Шарипович, калыстык болуш керек да, адилет, калыс эл турат. Акыйкат органдар болсун, сиз адилеттүү чечим чыгарып бериңиз. Элдин көйгөйүн сиз деген президентсизда. Литва президент.
Эметеңизчи, элдин үнүн уңуңуз Сооронбай Шарипович. Сиз деле мени абдан жакшы тааныйсыз. Канча жолу чай ичип отурганбыз, билесиз. Министр сельского хозяйства элеңиз. Адилеттүүлүк көргөзүңүз үчүн мен коррупцияны айтып, сиз айт деген сиз кол койгонсуз. Муну Атамбаев кол койбой койгон, Салянова чыгарган бир коррупционный закон айта бергиле деген. Наоборот, вознаграждение, поощрение болот деген. Анан ошентип атсам майра мага иш козготуп атышат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, өзүңүз калтыңыз менен айтыңыз. Сизге эл жардам берелик. Коррупциянын баарын бетин өзүбүз ачып берип коебуз керек болсо. Сиз ток эле иш козготуп эле каматып эле туруңузчу. Бүт баарын төлөтүңүзчү. Татанды кайра ордуна койсо ал бир 80 миллион доллар болот. Мисал айтам да, Мадина канча болот? Базар, ошо жери ошо эменики да. Мадина базардын жери Жумалиевтердики. Бул бүт завод да, Татан деле завод, бул деле завод. Жумалиевдин могу чүй деле 15-20 заводу бар. Жалабаттыктын ары канча болуткан. Ана мына эмени айтып атам. Мелис Аспеков деле мына чыгып канча жолу тетиги Акун Чыныбай Акунович менен соттошуп утулуп калып, ушинтип эле кайрып утуп эле ушинтип эле жүрөт. Аны укпай койдук. Чыныбай Акунович деле таза эмессиз, өтө таза эмессиз. Азыр Динара Исаева деген бар. Ошону до конца аны дагы бүт ким эмнесин билсе бергилечи. Мен билем, где-то бир 500-600 үйү бар. Ошону билем мен. 500-600 үйү бар. Үй саткан мындайчы. Канча элиткасы бар билем. Эмне силер эле жашайсыңарбы? Бул эл талаага мосттун астына жаткырасыңарбы? Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизди эл шайлаган эл болбосо, сиз да болбойт элеңиз, өкмөт да болбойт эле, эч ким болбойт эле. Эл менен болуңуз. Элди таламын коргоңуз. Мына ошондой эле авангард политиктер чыгып атат. Барыңарга эгерде мурун туура эмес айтсам, не обессудьте. Чыгыңыз, авангарддар, чыгыңыз, айтыңыз. Чоң азатка жардам бериш керек, кыймылга. Чоң азатка жардам бериш керек. Достор, биз деген уже бүт уттук уже. Биз волноваться этпейбиз, пускай Жумалиев волнуется. Эгерде сот болсо, барыбыз айтып коем, качан болду. Кимдер келем десе айткыла. Анан могу мигранттар, силер өкмөткө, бийликке керегиңер жок адамсыңар. Мындай канча жолу айтсам, мындай түшүнбөйсүңөр. Талаада калды, мына чимкирге коюлуп, карындаштарыбыз ыйлап атат. Ачка болдук деп тызылдап атышат. Мага билесиңер канча киши чалат, достор. Канча киши чалат, билесиңерби, достор. Анан Акаевка баргыла силер. Ушунун баарына жеткирген Акаев бир комиссия түзүп алып, Акаевка барып, тиги Жекшенкуловду бомбить этпей. Акаевка баргыла дагы бак дегиле. Силердин баарыңарды ошо мигрант кылган Акаев жакшы иштегенде мигрант болбойт элеңер. Казактын мигрант көрдүңөр беле? Достор, давайте турдук, баары сөмөттүк, эчтеке алам деген эчтекеси жок. Мисалы 10 000 киши деп мен айтып коеюнчу, жакшы укулачы. Мисалы деген жери бар. Мисалы 10 000 киши менен барып туруп сурап коебуз. Эмне сурай албайбызбы? Это незаконно, что ли? Мисалы бир паркка барып туруп 10 000 киши Жумалиев деп туруп эме кылып кое албайбызбы жанакындай? Бир акция кылып кое албайбызбы? Жумалиев төлө деп. Обязательно силердин оюңар эле бомбить этип сол ушунча коркутасыңарбы? Мен ушунча дебил көрөсүңөрбү мени? Бомбить этип анан минтип силерди аттырып минтип менен просто кухонный разговор бунун баары. Мен силерге бандит эмесин. Мени бандит кылбагылачы. Мени бандит кылсаңар, мен респекттен 10 эсе круче бандит болуп берем. Мен анткени криминологияны 5 колдой билем. Криминалистика, уголовное право, уголовное вообще суда, производствоны 5 колдой билем. Мен деле мастер спортамын. Мен деле мурун спортсмендер менен жүрчүмүн. Мына азыр бетиңерге айтып коеюн. 3 жогорку кеңештин рекети. Эмеге чыкпасаңар бетиңерге айтам. Кимдир рекет эле
несмотря что мен байкем досумдун эмес. Кимге рекет болчу ошоңордун 3 азыр эмени рекетти айтам азыр. Жогорку кеңеште эгер түз жолго чыгып элдин таламын талашпасаңар, тургула, жогорку кеңештер эмнесиңер? Давайте, Текебаев бүт бар признавать этти. Элдин эмесин айткыла. Бүт элдин эмесин айткыла. Көйгөйүн. Кайра мага иш козутуп алып, Тазабекти тукуруп отура бербей. Тазабек экөөбүздүн эчтеке эмебиз жок, тукурушту мен. Эчтеке экөөбүздүн, мага да айтты, эчтеке претензиям жок, брат. Просто не обессудь. Тукурушту муну деле. Анан Тазабек бирөөнүн эмеси болбо. Экөөбүздүн канча кезгебиз, спортзалдан кезгебиз, тияктан кезгебиз. Сонун эле учурашасың го эле, брат деп. Давай, эметтегиле. Достор, тигини муну жамандабай азыр бир туралык. Бир турсак биз угуттук. Бул деген маселе промежуточный айтып турайын. Мен бирдеме болсом, мына сахар 20 болуп атат. Достор, серьезно. Мен оң кол менен эле ичем, силерге сол кол көрүнө берет. Зеркальный жана прямой эфирдечи. Анан достор, Динчил дебей, Манасчы дебей, Жалал Абад, Талас дебей, Ош дебей, Көл дебей, Нарын дебей, баарыңар бириккиле азыр профессионал. Мен профессиональный тергөөчү болгом, мен силерге айтып берем. Ошондой айтып берип турам, айтып берип турабыз. Канат, мен бирдеме болсом, Максат Мамыткановго баргыла. Ушул идеологиянын башында турганда, ушул кандай мен Максат Мамытканов менен таанышып калгам да, ошондо кандай экенин көрүп, анан хорошо дегем да. Достор, чоң азатка аттаналык. Манас бабабыздын эмесин 1000 жылдан кайра кайталайлык. Ушундай шорду эле окуганда мультфильмди көрдүңөр, кайра ушундай болгон. Баарыңар тиктеп тургула, анан могу эмелердин баарын өзүңөр өчүргүлө. Достор, могу жанагы бүт баарын өчүргүлө могу. Сволочь эмелердин баарын, жанагы фейк мейктин баарын, булар тукум менен ушундай. Шерменде болду. Роза Аманова да ушундай всенародный шерменде кылышыбыз керек, бир 30 кишини. Что Кыргызстанда буларды көргөндө, любой даже бомжду көргөндө мындай болуп калыш керек. Ай могу кыргыздар калпак кийгендичи, мен эмнеге калпак кийбейсиң дейт. Айтам, бомжда калпак кийип жүрөт дедим. Ай, мен эмедин астында турам, мусорка көрүнөт да, мындай балкондон карап турам. Бомждор калпак кийип алып жүрөт, ушуга арданбайсыңарбы я, кыргыздар? Мен айттым, качан бомждор кийбей калат, ошондо мен калпак киям дедим. Ушу бомждорду бүт өзүбүздөн эле өзүбүз кылдык да, ушинтип бүт баары жокчулук, бүт бомж болуп калбады, бүт бомждун баары өлдү. Мына силерге айтып коеюн, бүт бомждор өлдү. Бүт бомждор өлдү уже. Көп өлүп калышты. Азыр биз да өлүп калышыбыз. Биз коронавирустан өлөбүзбү же эмнеден өлөбүзбү? Достор, мекен деп туруп, надо будет өлүп беребиз. Надо будет. Мен эч кимди мындай сразу эме кылат эмес, призывать. Надо будет. Мекен үчүн это святое дело. Урматтуу Сооронбай Шарипович, бизге такыр каршы эмеспиз. Чоң азаттын кыймылына жолтоо болгондун баарын айтып коюңуз. Тетигил азыр жанагы экспертиза чыгарганда лингвистика жок, бирдеме деген экспертиза судебная лингвистическая. Ошол болчу. Ошол туура акыйкат эметип берсин. Эч кимди чакырган жокпуз биз, эч кимден кечирим сураган жокпуз, эч кимге мышык болгон жокпуз. Достор, бир жакшы жаңылык айтайын. Көчө мамам инем менен келиптир үйгө. Биз чалбай эле, эчтеке кылбай эле. Келгенде жакшы үйдө бир 3-4 саат отуруп кетти мамам. Анан Facebook'тан практикам киргизип коюптур да, көрүп, эми эмне дейм дейт, балам, эл сени азыр назад кетсең болбойт дейт. До конца бар дейт. Только өтө абайлачы дейт, өтө сак болчу дейт. Мен сага постоянно эле үйдөн батамды берип отурам дейт. Өтө сак болчу дейт. Мен айттым, мама дедим, до конца бир жашайбыз. Ушинтип азыр мен чыкпасам, тиги чыкпаса, бул чыкпаса, мен балам кайка жашайт? Кытайга жашайбы же кайка жашайт? Россияга жашайбы? Ушундай алтындай болгон жер туруп эмне темселейбизби? Бүттү. Биз көчмөн элек эмес, баарыбыз эмели бололук, турук деле бололук. Келгиле, бүт баарыңар келе, баарына жумуш тапса.